Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен ак кеме студиясында сиздер менен Адилет Аманголов. Саламатсыздар ба? Мы начинаем наш прямой эфир. Я все думала, когда же сделать последний прямой эфир, посвященный коронавирусу. Вот так складывается, что меня завалили просто-напросто письмами. Дарыгер алып баруучу Елена Малышеванын айтымында Россияда жаңы коронавирустун жайылышы аяктады. Бул тууралуу ал Инстаграмдагы баракчасында айтты. Малышеванын айтымында бардык адистер жаңы коронавирус алсыз деген жыйынтыкка келишкен. Россияда коронавирустун жайылышы аяктады. Эми коркпостон уктасак болот деп билдирди ал. Вот это тоже очень интересный график, который вела я сама. Это количество проведенных тестов ежедневно и смертность в процентах. Вот видно, что это российская статистика. Тестов все больше, а смертность остается на том же уровне. То есть реально она снижается и уже снизилась радикально. Это тоже я вам хотела показать. И хотела показать еще вот такую вот картинку. Она тоже очень интересная. Это соотношение проведенных тестов и случаев инфицирования. Видно, что тестов все больше, а инфицированных, видите, все меньше. Это тоже говорит о том, что, конечно, в России вспышка закончилась, мы вышли из нее и можем спать спокойно. Вот это 100%. Учпай калган авиарейстерге алынган билеттер күйүп кетеби. Россия Федерациясынын өкмөтү авиакомпаниялардын токтотулган рейстер үчүн жүргүнчүлөргө каражаттарды кайтарып берүү тартибин өзгөрткөн токтом чыгарды. Документ укуктук маалымат порталында жарыяланган. Эрежелер 2020 жылдын 1 февралынан баштап Кытайга жана андан бардык каттамдарга, ошондой эле 2020 жылдын 18 мартынан баштап бардык ички жана эл аралык каттамдарга колдонулат. Чартердик рейстерде жаңы эрежелер колдонулбайт. Жарлыкка ылайык ташуучу рейсти жокко чыгарууга укуктуу жана өз каалоосу боюнча төлөнгөн билет үчүн акчаны кайтарып бере алат же ваучерге барабар акча каражатын өткөрүп берет. Жүргүнчү ваучерди жарым жартылай же толугу менен пайдалана алат. Зарыл болсо жаңы билет үчүн кошумча акы төлөйт. Эгерде учакта орундар болсо авиакомпания кардардын тандоосун чектөөгө укугу жок. Эгерде жүргүнчү талонду колдонууну каалабаса, ал рейс токтотулган күндөн тартып 3 жылдан эртерээк акчасын кайтарып бере алат. Ушул мөөнөттөн кийин авиакомпанияга кайрылышыңыз керек болот. Бул учурда билеттердин суммасына борбордук банктын негизги курсу боюнча акчаны пайдалануу боюнча пайыздар чегерилиши керек. Биринчи жана экинчи топтогу майыптар аларды коштогон көп балалуу үй бүлөлөр жана улуу ата мекендик согуштун ардагерлери акчаларын мөөнөтүнөн мурда ала алышат. Шереметова аэропорту 27 июльда эл аралык терминалды ачат. Коронавирустун жайылышына байланыштуу жүргүнчүлөрдүн саны азайгандыгына байланыштуу апрель айында жабылган. Ошондой эле 15 июльдан тартып аэропорттун терминалдар аралык өткөлүндө поезддердин кыймылы кайрадан жанданат деп билдирди Шереметованын басма сөз кызматы. Шереметовада 6 жүргүнчү терминалы бар. А бизнес авиация терминалы, Б ички каттамдарды кабыл алуу жана 2020 жылдын январында ачылган, ошондой эле Д, Э жана Ф эл аралык каттамдар. Коронавирустун айынан январ айынын аягында Шереметовада Ф эл аралык терминалына өткөрүлүп берилген. Д терминалынан бардык эл аралык каттамдар, Э жана Ф терминалына бардык ички каттамдар убактылуу жабык бойдон калууда. Россиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында башка өлкөлөр менен аба каттамдарын калыбына келтирүү келечеги түшүнүксүз деп билдирди ТАСС. Кремль өкүлүнүн айтымында Европа жана Азиянын ар кайсы шаарларында коронавирустун жаңы очокторунун пайда болушунан улам каттамдарды жандандыруу жаатындагы абал туруксуз бойдон калууда. Россиянын лидери Владимир Путин Орусия үчүн Европанын чек араларын качан ачыларын тагайтуу кыйын деп билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында чет мамлекеттер бул маселени чечүүдө бири-биринин түшүнүү алышпайт. Ал арада Россиянын бийлиги башка мамлекеттер менен чек араларды ачуу маселесин талкуулап жатат. Өз кезегинде Роспотребнадзор башчысы Анна Попова орус коронавирустук инфекциясынын коркунучу жок болгондо чет өлкөгө учуп кете алышат деп белгилеген. Шейшемби күнү 7 июльда Пулковадан 25 каттам учпай калды. Бул тууралуу Невский News аэропорттун расмий сайтына шилтеме берип кабарлады. Учпай калган рейстердин ичинде Россия шаарлары, Кытай шаарлары жана Алматы бар. Тизме ичинде Кыргызстанга учкан авиа рейс жок. Калган рейстер план бойдон учурулмакчы.
Эмгек мигранттары шаардын четиндеги COVID-19 тестинен өтүшөт деп билдирет регионалдык коопсуздук башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Иштөө укугуна патент алуу үчүн ар бир чет өлкөлүк жаран милдеттүү медициналык кароодон өтүп COVID-19 боюнча изилдөө өткөрүшү керек. Учурда Москва облусунда коронавирус ооруларынын санын азайтуу туруктуу тенденциясы байкалууда. Биз өзүбүзгө жагымдуу шарттарды көрүп жатабыз, деди Роман Каратаев, облустук өкмөттүн төрагасынын орун басары, мамлекеттик бюджеттик башкармалыктын башчысы. Коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн аймакта мындай чаралар көрүлүүдө деп жазат Москва регион бүгүн. Казак бийлиги тамеки буюмдарын сатып алуунун жаш курагын чектөөнү чечти. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин сайтында кабарланды. Ошентип республикада тамекини 18 жаштан кем эмес 21 жаштан баштап сатып алсаңыз болот. Бул демилге адамдардын саламаттыгы жана саламаттыкты сактоо тутуму жөнүндө кодексинин алкагында кабыл алынган. Буга чейин Казакстанда алкоголдук ичимдиктерди сатып алуунун жаш курагы жогорулаган. 1000ден ашуун өзбек мигранттары мекенине кетүү үмүтү менен Самара облусунун Большехерников районунда жана Оренбург облусунун Бузулук районунда чогулушту. Бул тууралуу бүткүл Россиялык өзбектердин жана Өзбекстандын жарандарынын конгрессинин аймактык бөлүмүнүн башчысы Диляра Сабирова билдирди деп билдирет Интерфакс Волга агенттиги 6-июлда. Дүйшөмбү күнү саат 7:00 Москва убактысы боюнча 6:00 боюнча Өзбекстандын 1139 жараны Большечнигов районунда 747 адам, Оренбург облусунун Бузулук районунда Өзбекстан жана Казакстандын бийликтери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азыркы учурда Казакстанда жана Өзбекстанда коронавирустук инфекцияга байланыштуу катуу карантин киргизилгендиги менен маселе татаалдашууда, деди Диляра Сабирова. Анын айтымында чатырлар лагери жайгаштырылып, элдик тамак аш жана суу менен камсыздалган. Чогулган жарандарды ташуу маселеси бүгүн же эртең чечилиши керек. Бул өзбек мигранттарынын Россия менен Казакстандын чегарасындагы 3-чү иши. Эске сала кетсек, май айында Өзбекстандын жарандары Самара облусуна чогулуп чегаралардын ачылышы тууралуу имиштерге ишенишкен. Андан кийин 1000ге жакын мигрант чогулуп байкоочу чатыр түрүндө жайгаштырылды. Катышуучулар тамак аш, ичүүчү суу жана жеке коргонуш шаймандары менен камсыз болушту. Маселе чегараны ачып, элге Казакстандын аймагынан Өзбекстанга өтүүгө мүмкүнчүлүк берүү менен макулдашылган. Июнь айынын башында 350ден ашуун өзбек мигранттары ал жерге кайрадан чогулушкан. 6-июнда республиканын Волга федералдык округундагы башкы консулу Казакстан менен чегарадан чогулган адамдарды ташууга көмөктөшкөн. Андан кийин адамдар автобус менен Өзбекстанга жеткирилген. Кыргызстанга чартердик авиарейстер көбөйгөнү байкалып, чет элден алынып келинген мекендештердин саны көбөйүүдө. Бүгүн Москвадан 221 кыргызстандык Ош шаарына алынып келинди. S7 Airlines авиакомпаниясынын Москва-Ош багытындагы чартердик каттамы менен келгендердин арасында жаш балдар дагы бар. Тизме менен келгендердин арасында Россиянын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттер, кош бойлуу жана жаш балдары бар аялдар. Ошондой эле Кыргызстанга кетүүгө олуттуу себеби болгон жарандар кирди. Бишкекке Туркиядан 326 кыргызстандык жаш балдары менен келип түштү. Аларда Стамбул, Бишкек, Стамбул багыты менен Turkish Airlines авиакомпаниясынын чартердик каттамы алып келди. Тышкы иштер министрлигинен Туркиянын эл аралык аба каттамдарынын ачышы жана аймагына чет элдиктерди киргизүүгө салынган тыюну алынышынан улам башка өлкөлөрдө жашап жаткан кыргызстандыктардын кайтышына шарт түзүлгөнүн билдирди. Мекендештер Малайзия, Түштүк Кипр, Израиль, Болгария, Канада жана Европанын, Азиянын жана Африканын өлкөлөрүнөн келди. Бүгүн Бишкекке Белоруссиядан 182 кыргызстандык алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматта айтылгандай, мекендештер Авиатрафик Компани авиакомпаниясынын Минск-Бишкек каттамы менен келишкен. Тизме Кыргызстандын Белоруссия жана Украина өлкөлөрүндөгү элчилик тарабынан Кыргызстандын Европа өлкөлөрүндөгү өкүлчүлүктөрү менен өз ара макулдашып түзүлгөн. Бүгүн Ошко Новосибирсктен Сибир авиакомпаниясынын борту менен 173 кыргызстандык жаран учуп келди. Алардын арасында кичинекей балдар дагы бар экенин Тышкы иштер министрлиги билдирди. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси Кыргызстанга кайтуусу зарыл болгондордун берген арызынын негизинде түзүлгөн. Алардын катарында ай күнүнө жетип калган кош бойлуу келиндер, жаш баласы бар аялдар, кары картаңдар, операция болгондор жана студенттер бар.
Бүгін Бишкек шаарына чартердик каттам аркылуу өкмөт сатып алган 200 дана мобилдик кычкылтек концентратору алынып келинди. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Алгач 5-жылда 1-партия менен 500 дана кычкылтек концентратору алынган. Ал эми калган 800 дана кычкылтек концентратору жакынкы арада өлкөгө жеткирилмекчи деп айтылат маалыматта. Мурда ажылык сапарга барган зыяратчылар Кааба ташын 7 жолу айланып, аны кармап жана өөп өтүшчү. Сауд Аравия бийлиги коронавирус кооптугунан улам Меккеге зыярат кылууга баргандарды ыйык Кааба ташына колун тийгизүүгө тыюу салды. Бул туурасында РИА Новости өлкөнүн ажылык жана умра иштери боюнча министрлигине таянуу менен Аш-Шарк Аль-Ауасат гезити жазганын билдирет. Бул жылы ажылык сапарга баруу 28-июльдан 2-августка чейин болору айтылган. Кабага колун тийгизүүгө жана аны өбүүгө тыюу салынат. Ыйык ташка жакындабаш үчүн тегерек чети тосулат деп билдирген министрлик. Үстүбүздөгү жылдын май айында мигранттар Кыргызстанга 165,3 миллион доллар жөнөттү. Бул тууралуу Улуттук банктан кабарлашты. Алар акчаларын атайын система аркылуу жөнөтүшкөн. Майдагы акча которуу быйылкы жылдын мыкты көрсөткүчү. Анткени ага чейин сырттагы мекендештерден бир айда 76,3 миллион доллардан апрель айынан баштап 165,1 миллион долларга чейин февраль айында акча келген. Эске сала кетсек, өткөн жылдын май айында чет жактагы мигранттар 194,3 миллион доллар которушкан. Эл көп чогулган жерлер базарлар болгондуктан биз базарлардын ишине чектөө киргиздик. Борбордук базарлар күндүзгү саат 16:00 чейин, ал эми мал базарлар жумасына бир жолу күндүзгү саат 14:00 чейин иштеп жатат. Ал жерлерге санэпид көзөмөл кызматынан көрсөтүп берген алгоритмине ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлиги ишке тартылган кызматкерлери тарабынан өз убагында дезинфекциялык иштер жүргүзүлүп жатат деп билдирди өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмелбек Алымкулов. Абитуриенттер үчүн маанилүү. 13-жылдан баштап кесиптик орто окуу жайларына СПУС онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасын колдонуу менен абитуриенттерди кабыл алуу үчүн документтерди каттоо башталат. Документтерди электрондук форматта каттоо үчүн СПУС Chekit.edu, Chekit.gov, Chekit.kg сайтына кирүү керек. Башталгач кесиптик билим берүү окуу жайларына расмий түрдө 2020 жылдын 1-июлунан тартып кабыл алуу эрежелерине ылайык кабыл алуу жүргүзүлүп жатат. Ал үчүн кесип Chekit.kg сайтындагы окуу жайлары деген бөлүмүндө тизме боюнча кесиптик лицейлерди тандоо зарыл. Өлкөдө санитардык эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу окуучуларды кабыл алуу бекитилген алгоритмдер боюнча окуу жайлардын сайттары аркылуу максималдуу түрдө онлайн режиминде уюштуруу сунушталган. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.